Конституция кабыл алынды. Ал эми бизге канча жыл ушул конституция кызмат өтөп берет? Жооп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын эл депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Конституция кабыл алынды. Азыр канча жылга бизге кызмат өтөп берет, айтыш кыйын. Анткени биздин коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөр өзүнүн аягына мен чыга элек деп эсептеймин. Кандайдыр бир даражада мына өзүңүз көрдүңүз, конституциянын негизги бир жоболору бар, эң негизги. Ошолордун өзгөрүшү конституциянын түп тамырынан бери өзгөрдү дегенге жатат. Мисалы, жерге жеке менчик киргизүү. Бул коомдук экономикалык мамилелер системасын түп тамырынан бери өзгөртүүгө алып келет. Ошол жерге жеке менчик киргизүү боюнча көп талаш тартыштар болуп, абдан чоң саясий күчтөр киргизүүгө аракет кылып жатышат. Мен ойлойм, конституциялык өзгөртүү киргизүү конституциянын маңызын кандайдыр бир даражада өзгөрттү деп эсептесе болот. Ошондой эле бийлик, мамлекеттик бийликтин формалары жөнүндө талаш алыга чейин улантылып жатат. Көп маселелер чечилген жок. Эгер менин пикиримди билгиңиз келсе, мен бул маселеде кандайдыр бир даражада консервативдүү позициядамын. Кабыл алынган закон өзгөчө, негизги закон тез эле элдин маанайына жараша, убактылуу маанайга, модалуу маанайга, настроенияга жараша өзгөртө берүү бул жакшылыкка алып келбейт деп эсептеймин. Негизги закон кандайдыр бир даражада туруктуу болуш керек. Бул менин жеке пикирим. Бирок ошого карабастан өзүңүз көрүп жатасыз, биздин конституция көп убакта биздин закон кабыл алуу, реформаларды чектеп койгон учурларды келип атат. Анткени бул өз кезегинде жетише ой жүгүртүлүп, жетише баарын анализ берилип, баарын эсепке ала албагандыгыбыздын кесепети го деп ойлойм. Бул планда конституция кандайдыр бир өзгөрүүлөргө учурашы мүмкүн деп эсептейм. Тарыхта кетире берилчү фарстардын бири конституция кабыл алынган соң парламент дагы, өкмөт дагы, президент дагы мыйзамдан тышкары болуп калды. Тагыраак айтканда, легитимдүүлүгүн жоготту. Бирок 3 багыттын ичинен эң акылдуусу президент болуп алдыга чыга келди. Ал 1994-жылдын 30-январына өзүн өзү шайлоого референдум жөнүндө указга кол койду. Ал эми бул референдумду бүт кыргыз эли колдоп, ал референдумга 99% болсо дагы катышып, иши кылып президентти толугу менен колдогондугун билдирди.